Назначение, готовьте назначение. Бірақ очередь тақтап қойсыңдар, үйдің артында екен. Очередь тақтап өзіңе келіп Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматы мурдагы саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди суракка чакырды. Бул туурасында аталган органдын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда Финполдун тергөө бөлүмү экс-министрди үстүбүздөгү жылдын март айында ачылган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында чакырган. Ал саламаттык сактоо министрлигинин кызмат адамдарына карата коррупция жана өзүнчө бир фармацевтикалык компаниянын кызыкчылыгын коргогон деп козголгон кылмыш иши боюнча көрсөтмө берери айтылат. Учурда бул факт боюнча тергөө жүрүп жатат. Космосбек Чолпонбаев 2018 жылы 20 апрелде саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл коронавирустун алдын алуу иштерин чабал аткаргандыгы үчүн президент Сооронбай Жээнбековдон тил угуп 1 апрелде кызматтан алынган. Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык январь айында вирусологдор менен лаборанттар Чолпонбаевке COVID-19 жуктургандарды аныктоо жана анализдерин чыгаруу үчүн тест системаларды алуу зарылдыгын айтып, бир нече жолу кайрылышкан. Бирок алардын сунуштары этибарга алынган эмес. Мунун кесепетинен лабораторияларды керек болгон материалдар менен камсыздоо түйшүк жараткан. Маалымат булагы Спутник. Россиянын Солилецк шаарынан 963 кыргызстандык автобус менен Бишкекке алынып келинди. Мекендештерди автобус менен алып өтүү үчүн Казакстан тарап транзиттик коридор ачып берүүгө макулдугун берген. Бүгүн 6 июлда 20 автобустан турган колоннанын биринчи партиясы Кыргызстанга келди. Экинчи партиясында 12 автобус менен 533 жаран учурда Казакстандын аймагында келе жатат. Аларды коңшу өлкөнүн жол полициясы коштоодо деп жазылат билдирүүдө. Солилецкте турган кыргызстандыктарды алып келүүгө транспорт кыргыз өкмөтү тарабынан берилген. Тышкы иштер министрлиги мекендештерди эл аралык каттамдар ачылмайынча Россия менен Казакстандын чек арасына келип албоого чакырат. Ошону менен бирге Москва, Новосибирск, Екатеринбург шаарларынан чартердик каттамдардын саны көбөйтүлгөнүн эскертти. Булак Спутник. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Казакстандын тоңгуч ажоосу Нурсултан Назарбаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Ага ылайык Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин 80 жылдык мааракеси жана Казакстандын Борбор калаасы күнү менен куттуктап, Назарбаевке чың ден соолук, бакыт жана бакубатчылык, ал эми боордош Казакстан элине тынчтык жана өсүп өнүгүүнү каалаган. Өлкө башчы Жээнбеков Нурсултан Назарбаевдин Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк, союздаштык, жакшы коңшулукту орнотуу жана бекемдөөдөгү жеке салымын дагы бир жолу белгилегени айтылды. Жээнбеков облустар аралык каттамды токтотууну сунуштады. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 6 июлда мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар мэрлери жана райондордун акимдеринин катышуусунда чакан курамдагы коопсуздук кеңештин жыйынында коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдөгү мындан аркы артыкчылыктуу милдеттерди талкуулады. Президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңештин жыйынында облустар аралык каттамды токтотууну сунуштады. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Жээнбеков бүгүн коопсуздук кеңештин чакан курамдагы жыйынын видеоконференция форматында өткөрдү. Учурда катаал карантиндик режим киргизүүнү сунуштап жаткандар болууда. Кырдаалга карап республикалык штаб бир чечим кабыл алышы керек. Азыркыдай абалда облустар аралык транспорт каттамын токтотууну карап чыгууну сунуштайм, деди Жээнбеков. Мындан сырткары мамлекет башчы бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзү татаал кырдаалды баштан өткөрүп жаткандыгын жана ар бир өлкө бул илдет менен өзүнүн каржы жана саламаттыкты сактоо системасынын мүмкүнчүлүктөрүнө жараша күрөшүп жаткандыгын белгиледи. Ошону менен бирге мамлекет башчысы өкмөттү жана саламаттыкты сактоо министрлигинин кийинки абалды анализдөө жана прогноздоонун жоктугунан улам сынга алды.
Президент калктын керектөөсүн дагы аныктоо үчүн бул багыттагы иштерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Акыркы күндөрү жарандарга алгачкы медициналык жардамдын профилактикалык иш-чаралардын жоктугунан улам калк арасында паникага жол берилгендиги үчүн өкмөттү сындады. Силер кадрлардын резервин толуктоо боюнча алдын ала иш алып барган жоксуңар жана кризис башталгандан кийин гана адистерди мобилизациялай баштадыңар деп белгиледи мамлекет башчысы. Дагы 4 партия парламенттик шайлоого катышаарын билдирди. Мекен ынтымагы, Ордо, Бирик жана бийлик элге саясий партиялары күзүндө өтүүчү парламенттик шайлоого катышуу максатын билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылышты. Бул тууралуу БШКнын басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлады. Саясий партиялар БШКга тапшыруучу тизмелер Кыргызстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык 21 жаштан өйдө шайлоого жана шайланууга укуктуу жарандарын камтууга тийиш. Талапкерлердин тизмесин каттоо, добуш берүүгө 45 календардык күн калганда, тагыраак айтканда 20 августта аяктайт. Буга чейин парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, 3-июлда БШКга Мекенчил партиясы кайрылган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо президенттин буйругу менен 4-октябрга дайындалды. Экс-депутат, мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Дашиевдин абалы жакшы. Бул тууралуу медиа-центр мультимедиалык маалымат агенттигине ишеничтүү өздүк булактар билдирди. Учурда Камчыбек Дашиевдин абалы жакшы. Анын жубайынын абалы бир аз оор болууда. Экөөнүн тең саламаттыгы баштагыга караганда жакшы жакка өзгөрүүдө, деди булак. Белгилей кетсек, буга чейин Камчыбек Дашиевдин абалы оор бойдон калып жатканы айтылган. Булак медиа-центр кейж. Балыкчы шаарындагы бейтепкананын алдында кезек күткөндөр көп болууда. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдирди. Белгилүү болгондой, азыркы кырдаалга байланыштуу бейтепканага кезеги менен 5 гана киши кирип чыгууда. Кээ бир учурларда кезек күткөндөр көбөйүп кетет. Бүгүн да түшкү тыныгуудан кийин кезек күткөндөр көбөйүп, социалдык аралык сакталбай жатат. Ушул маселеге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү көңүл буруп койсо дешти тургундар. Булак турмуш кейч. Bir çizimde gelsene, tutup bırak. Ay balay, boyağından git, boyağından rengini git. Bir yer. Yemin çıkarmış. Yemin çıkarmış. Bir sol alalım. Hadi mi gidiyorsun? Bana bir turma saraytan da. Sen saf tutmayın. O bak koy. Ay ne gidiyorsun? Bu kol alayım mı? Шаарында жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин комиссиясы троллейбус, автобус жана маршруткалардын айдоочулары менен жүргүнчүлөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аталган агенттиктин кызматкерлери жүргүнчүлөргө бет каптарды кийүүнү сунуштады. Ал эми бет кабы жок жүргүнчүлөрдү коомдук унаадан чыгуусун суранып, жакынкы дарыканадан аны сатып алгандан кийин гана коомдук транспортко киргизишти. Ошондой эле комиссия базар, коомдук тамактануучу жай жана соода түйүндөрүндө рейд жүргүзүүдө. Булак элдик медиа. Аламүдүн районунун Бирдик айылында жүк ташуучу унаа жүктөлгөн саманы менен кошо күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. КАМАЗ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа 7 түк саманы менен толугу менен күйүп кеткен. Өрт электр зымдарынын кыска туу ташуусунан келип чыккан. Өрт тууралуу маалымат саат 11:27-де келип түшкөн. Өрт өчүргүчтөр жерине 11:50-де жетишкен. Саат 14-тө өрт чектөөгө алынып, 14:52-де толугу менен өчүрүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында КАМАЗдын ээси 1985-жылы туулган Гройст айылынын тургуну. Булак турмуш кейч. Чүйдө жол кырсыгынан бир адам каза болуп, 4 адам жаракат алды. Бул тууралуу Чүй облустук жол кайгыл кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык жол кырсыгы Бишкек-Торгарт автоунаа жолунда бүгүн 6-июлда таңкы 6:30-дарда болгон. Анда Жигули үлгүсүндөгү унаа жолдун карама-каршы тилкесине чыгып кетип, жүргүнчүлөрү менен келе жаткан Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Жигулинин айдоочусу окуя болгон жерден каза болуп, экинчи унаанын 4 жүргүнчүсү жаракат алып ооруканага жеткирилген. Бишкектин кичинекей тургундары болгон 3 бала темир сатып, дарыгерлерге тамак аш алып берди. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу жазып, сүрөт жүктөдү. Анын айтымында өлкө үчүн оор кырдаалда кичине болсо дагы өздөрүнүн салымын кошкусу келген бөөктөр Мирлан Данышман аттуу кишинин уулдары.
Мирлан Данышпандын уулдары экен. Көрсөм отурайган бөөктөр өздөрү чогулткан темир тезегин сатып, ооруп жаткан 60 адамга тамак аш жасап берсин деп ата-энесине беришкен экен. Аман бол, ошол наристелердин түйшүгүн тартышып, балдардын атасы менен кошо жүрүптүр. Кантип кубанбайсың? Түнү менен кыйналганымды унута түштүм. Мирландын уулдарынын аракети элге дем боло турган окуя. Келечегибиз ушуларда. Ынтымак кыйын мезгилде бир муштумга түйүлгөн сапат кыргыздын канында бар. Алдыга үмүт менен карайлы деген ал билдирүүсүндө. Бишкек шаарында жол тандабас дубалды сүзүп, аны тешип ичине кирип кеткен. Жол кырсык бүгүн 6-июлда Кирпичный шаарчасынын Сарычелек көчөсүндө катталды. Алдын ала маалыматтарда Lexus үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу мас абалда болгон.